Саламатсызбы? Дагы бир жолу биз ушул азыркы сабагыбызды улантабыз. Алдында айта кеткендей, азыркы лекциябыздын темасы демократиянын азыркы убактагы, азыркы доордогу абалы жана акыбалы. Буга чейинки бөлүгүбүздө демократия эмне үчүн жана кандай жолдор менен 20-кылымда тарап дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көпчүлүгүн демократияга айландырганын сөз кылдык. Жана демократия эмне үчүн ушундай популярдуу болуп, эмне деген жакшылыктарды убада кылды, эмне деген принциптердин негизинде, жагымдуу принциптердин негизинде ушундай кабыл алынууга дуушар болгонун сөз кылдык эле. Эми болсо келе жаткан мындан кийинки азыркы бир бөлүгүндө жана мындан кийинки бөлүктө демократиянын 20-кылымда жана азыркы убакта болгон кыйынчылыктарына, демократиянын мүмкүн кайсы бир деңгээлде жолдон таюусуна болгон мисалдарды жана себептерди талкуулай кетебиз. Биз жана эле айта кеткенбиз, буга чейин Уинстон Черчиллдин сөзүн келтире кеттим. Демократия башкаруунун эң жаман түрү, эгер башкалардын баарысын эске албаганда деген сөзү бар эле. Демек, демократиянын кыйынчылыктары жана ыңгайсыздыктары, мүмкүн болгон, орун алууга оңой болгон жаман жактары да өтө көп. Ошолордун баарысын эми талкуулайлы. Биринчиден, жана Freedom House'ту эсептеп айтып кетпедимби? Демократия азыркы кезде эң көп мамлекеттердин ортосунда орун алды, бирок ошол демократиябыз деп, демократиялуу бийликпиз деп өздөрүн таанытканы менен алардын арасында көпчүлүк мамлекеттер чынында демократиялык бийликке ээ болгонун же болбогонун талаштуу факты катары айтсак болот. Мисалы үчүн, ошол эле Freedom House, эркиндик үйү, демократияны кантип өлчөйт дегенде, эң негизги булардын метрикасы, эң негизги өлчөмдөрү бул эркиндиктер. Бир чети саясий эркиндиктер жана укуктар, экинчи чети граждандык же коомдук эркиндиктер жана укуктар. Ошол экөөнүн өлчөп, жана сурамжылоо жолу менен өлчөп, анан ошонун негизинде бир орток баа коюп, демократия же демократия эмес экенин ар бир өлкөгө регистрация кылышат. Ошону эске алчу болсок, демократия башка сөз менен айтканда эркин же эркин эмес деген критерий менен өлчөгөндө дүйнөнүн баарысын бул уюм 3 топко бөлүшөт. Эркин, жарым-жартылай эркин жана эркин эмес деп 3 топко бөлүшөт. Ошо жарым-жартылай жана толук бойдон эркин болгон өлкөлөрдүн саны азыркы кезде, акыркы жылдары 70-75, кээде 80% чейин жетет экен. Калган 25% өлкөлөр ошо толук бойдон эркин эмес же апачык ошо эркиндиктерге ээ эмес деген өлкөлөр болуп таанылат. Эми эгер Кыргызстан жөнүндө ойлочу болсоңуз, Кыргызстан бир нече жылдан бери жарым-жартылай эркин деп таанылып, ошо Борбордук Азия 5 мамлекеттердин арасында жалгыз гана жарым-жартылай эркин деген мамлекеттик статуска ээ. Кошуналарыбыздын баары эркин эмес мамлекеттер. Ушундай сурамжылоо жана өлчөм жүргүзүүлөрдүн натыйжасында Freedom House'та андан башка бир топ өлкөлөр, изилдөөчүлөр бар, изилдөө системалары бар. Деген Polity деген изилдөө бар, Bertelsmann деген изилдөө бар, Германияда орун алган уюмдун изилдөөсү. Булардын баарысынын байкамында демократия эң акыркы жылдары, өзгөчө ошо 2010-жылдан ары бери дээрлик бир акыркы 5-10 жылдын арасында бир аз алдан тайып, демократиянын өнүгүүсү же көбөйүүсү басаңдап, жана жарым-жартылай эркин деп таанылган өлкөлөр ошол эркиндиктерин дагы да азайганын байкаганы баса белгиленет. Бир чети бул сөзсүз эле түрдө демократиянын азаюусу дегенге жатпайттыр мүмкүн. Бирок демократиянын
буга чейинкидей ага чейин бир 10-20 жыл бою бат өсүп күчтүү бир динамикага ээ болгондугу акыркы жылдары анчейин байкалбагандыгын кабарлайт. Мунун себептери эмне дегенде, демократиянын бир топ кыйынчылыктары бар экенин эсептейли. Байкасаңыз, эстесеңиз, бир өйдөрөктө болгон бир сабактарында демократияны аныктап жаткан кезде айттык эле, демократия кандай баалуулуктарга шайкеш келет. Демократия дегенде кандай бизге коомго жагымдуу, коомго ылайык болгон көрүлгөн баалуулуктарды элестетебиз деп. Ошолордун арасында демократия эркиндикке шайкеш экенин, демократия теңсиздикке шайкеш экенин, теңдүүлүккө, теңдикке шайкеш келерин, адилеттүүлүккө шайкеш келерин, мыйзамдын үстөмдүгү же мыйзамдуулук баалуулугуна шайкеш келерин башта белгилегенбиз. Бирок алардын арасында бир нерсени айткан жок элек. Бул байлык же экономикалык жактан жакшы абал. Эмнеге? Демократия байлыкка же экономикалык өнүгүүгө мамилеси анчейин түз эмеспи же экономикалык өнүгүүнү камсыз кыла албайбы деген суроо туулат. Бул суроого албетте түздөн түз бир жооп берүү кыйын. Бул өзгөчө бир маселе. Демократия экономика менен айырмасы, байланышы чийеленген, татаалыраак десек туура болот. Бир чети өзгөчө жана жакыр экономикалык жактан кризис, көп жыл бою кризисте жашап келаткан, өнүгүүгө жетише албай жаткан мамлекеттерде албетте эл арасында ушундай талап бар эмеспи? Демократияга өтсөк, демократия орнотсок, ошол аркылуу биз өнүгүүгө жетишебиз деген. Анан албетте өнүгүүгө жетише албай калганда, демократия бар болсо деле өнүгүүгө жетише албай калганда, ошол демократиядан бир аз көңүлү калып, демократияга болгон коомдук колдоо азая баштаган мисалдар өтө көп. Жада калса Кыргызстанда деле ошондой мисал, ошондой кубулуш болуп атканын айта кетсек болот. Көп изилдөөлөр жүргүзүлгөн бул маселе боюнча. Кээ бирөөлөр айтышат, демократия менен экономиканын катышуусу же бири-бирине болгон байланышы кайсы бир деңгээлде түздөн түз орун алат дешет. Булардын негизи эмнеде? Бул биринчиден экономикалык өнүгүү деген инвестицияны талап кылат. Жеке менчиктин коопсуз болгонун жана мыйзам жегинде бекем сакталуусун талап кылат. Жана экономика элдердин, карапайым элдин, жарандардын билимдүү болгон, ден соолугу чың болгонун талап кылат дешет. Ушул экономикалык өнүгүү талап кылган негизги шарттардын баарысын демократия башка бийликтерге караганда жакшыраак камсыз кылаары күтүлөт деген тыянак бар. Бирок бир топ чындыгында тарыхта ар кандай мамлекеттер бар эмеспи, ар кандай жолдорду басып өткөн. Ошол акыркы кездердеги, акыркы декада, 10 жылдыктардагы тарыхты карасак, бир топ мамлекеттер эң жана таң калаарлык бат өнүгүүгө ээ болгон, жетишкен өлкөлөр анчейин демократиялуу эмес. Мисалы үчүн жана Азия же Чыгыш Азия аждаарлары деп коебуз, дракондору дейбиз. Же Чыгыш Азия жолборстору деген мамлекеттер бар, кичинекей 4-5 мамлекет. Булардын баарысы бат жана жана баарыбыздын ооз ачаарлык, таң калаарлык экономикалык өнүгүүгө жетишүү үчүн демократияны талап кылышкан жок. Булар негизинен ошо мыйзамга таянган авторитардык бийликтин жардамы менен, бийликтин башкаруусу менен ушундай жыйынтыктарга жетишкен. Ошонун негизинде тескери тарап пайда болуп атпайбы? Ошол бат демократия өнүгүүгө жетишүү үчүн демократия тоскоол болот экен. Демократияны токтой туруш керек экен. Демократия ал бизге өнүгүүгө алып барбай, тескерисинче өнүгүүнү басаңдатат экен деген да жүйөлөр пайда боло баштаган.
алыска кетпей эле өзүбүздүн эле чөйрөдө ошону байкасак болот. Мисалы үчүн кошуна Өзбекстандагы көз жумуп кеткен президент Каримовдун ошондой айтып кеткен сөздөрү болчу. Жада калса азыр түндүктөгү кошунабыз президент Назарбаевдин да башкаруудагы принциби ошондой болуп келет. Биринчи экономикалык өнүгүүнү камсыз кылышыбыз керек. Анан гана демократияга жол ачсак туура болот деген түшүнүктөр бар. Эми дүйнөдө дээрлик азыркы кезде 200 мамлекет болчу болсо, алардын арасында албетте ар кандай гана өнүгүү мисалдары бар, өнүгүү жолдору бар. Ала кетсек, алыс эмес Монголия өлкөсү бар. Ал жерде экономикалык өнүгүүдө, демократияда барабар бир эле кезде орун алып, бат парламенттик системасын карманган жана калыптанган демократияга айланып, ошол эле кезде жыл сайын 10-15%га дүң жана экономикасы, дүң продукциясы өскөн, бат өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кире алды. Же Африка өлкөлөрүн жана 50-60 Африка өлкөсү болсо, биз каадабызча эң артта калган, өнүкпөгөн өлкөлөр деп эсептейбиз го ал континентти. Ошолордун арасында мисалы үчүн Ботсвана деген өлкө бар. Бул өлкө дагы жана колония убагынан эркиндик, өз алдынчалыкты алышы менен толук бойдон демократия бийлигин өзүнө кабыл алып, демократия орнотуп, жана ошол эле кезде экономикалык жагынан эң туруктуу, бат жана тең жана элдердин баарысына бирдей жакшылыктарды, экономикалык жашоону камсыз кылган өлкө катары тааныбал. Демек, демократия менен экономикалык өнүгүүнүн бирине бир болгон байлануусу чынында бир жактай эмес экен. Экөөсүнүн шайкеш келүүсүнө кайсы бир үчүнчү факторлор керек болот экен. Жана экөөсү шайкеш келбей, демократия бар болуп өнүгүү жок болсо, же өнүгүү бар болуп демократия жок болсо, бул албетте ар бир өлкөнүн өзүнчө, өз алдынча бир өзгөчөлүктөрүнө мүмкүн байланышкан болушу мүмкүн. Чоң мисалды келтиришибиз керек. Бул биздин эле түштүгүбүздө жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң демократия деп эсептелген Индия мамлекети бар. Индия ошо Британиядан колония болгонун токтотуп, 47-жылы өз алдынча мамлекет болушу менен демократияга ыктап, азыркы кезге чейин стабилдүү бир демократия деп эсептесек, ал жердеги жакырчылыктын, экономикалык жактан кыйынчылыктын жана теңсиздиктин орун алуусу албетте өзгөчө тескери жагынан Индияны дагы таанымал кылып келген бир шарт. Ошондуктан бул жагы өтө кыйын. Эми бир жактай айтып, андай эгер эки баалуулук же эки бир бизге керектелген идеялардын бири-бирине жардамы же бири-бирине түздөн-түз бир себеп болгон байланышы жок болсо, анда демократия керек эмес экен, экономика гана керек экен деген тыянактан алыс болушубуз керек. Жана мен айткандай, өйдөрөөк. Экөөсү түздөн-түз бирине бири себеп болбогону менен, экономика азыркы 21-кылымда экономика өнүгүүсү үчүн сөзсүз түрдө мыйзам күчтүү болушу керек. Мыйзамсыз өлкөдө, мыйзамы жок өлкөдө, эгер жеке менчик оңой эле тартып алса болчу болсо, же соода стабилдүү нукта жүрө албаса, же ар кандай кылмышка жакын болгон топтор бизнестерди, ишкерлерди оңой эле тоноп кетчү болсо, же мамлекет өзү эч кандай бир процедурасы жок жерден жакшы жүрүп аткан бизнестерди, жеке бизнестерди улутташтырып алганга жол ачып атса, анда албетте экономика өнүгүүсү өтө кыйын болот. Ошондой эле эгер кайсы бир өлкөнүн жарандары негизинен билимсиз болсо, же билими бир экономикалык жактан ыңгайсыз болсо, эл окуганды же жазганды билбесе, бир нерсе экономикалык ишкерликке керектүү, муктаж болгон билимдерди кабыл алууга
интеллектуалдык даярдыгы жок болсо, албетте өнүгүүгө жетишүү өтө кыйын болот. Анан булардын баарысын, ушул негизги керектүү болгон шарттардын баарысын албетте демократиялык өлкөдө камсыз кылуу дагы да оңоюраак болот, же демократиялык өлкөдө мүмкүнчүлүктөр жакшыраак болот дегенге толук негиз бар. Эми бул бир жагы демократия жана өнүгүүнүн бири-бирине болгон байланышуусу. Эми демократия дагы бир канча башка немелерге да, маселелерге, коомдо орун алган кыйынчылыктарга байланышы бар. Жана өтө көп учурларда, көп мамлекеттерде ошол бир нече коомдук көрүнүштөрдүн, кыйынчылыктардын негизинде демократияны өнүктүрүү өтө кыйын болуп калганын талкуу кылабыз. Ошолорду кийинки бөлүккө калтыралы. Бул мисал азыр айта кетейин дегенде ана 3 нерсе бар. Бул демократия менен улут маселесинин байланышы, экинчиси демократия менен дин маселесинин байланышы, үчүнчүсү демократия жана коомдук азчылыктардын маселеси, же коомдук азчылыктардын укуктары жана абалы деген маселе. Ушул 3 нерсеге кийинки бөлүктө кайрылабыз жана ошону менен азыркы доордогу демократиянын абалы деген тема боюнча сабагыбызды бүтүрөбүз. Анда 3-бөлүктө жолукканча жакшы туробуз.